Эгер аянты 100 чарчы метр болгон үйдү жылытуу керек болсо, кайсынысы азыраак электр энергиясын керектейт? Жылуулук насосу. Мына бул чоң агрегат же электр жылыткычтарыбы? Алгач караганда жылыткыч сымал, бирок таптакыр тескерисинче. Жылуулук насосу өлчөмүнө карабастан орточо эсеп менен азыраак электр энергиясын сактайт жана ар бир киловатт электр энергиясына 2 эсе көп жылуулук берет. Мунун себеби мындай. Аталган система жылуулукту жылыткыч сыяктуу электр энергиясынан өндүрбөйт. Ал жылуулукту чөйрөдөн, абадан, жерден, суудан алып, аны үйгө өткөрөт. Андыктан аянда 100 чарчы метр үйдү суук мезгилде жылытуу үчүн электр жылыткычына 10-12 киловаттын айланасында электр энергиясы керек болушу мүмкүн. Ал эми жылуулук насосуна андан 4 эсе аз, болжол менен 3 киловатт. Электр энергиясынын чектөө шарттарында жылуулук насосун иштетүү тармакты ашыкча жүктөп, автоматты өчүрүп салабы? Мындай болот. Эгер жылуулук насосу кадимки компрессор менен болсо, бир нече секундка ишке киргенде ага көбүрөөк кубат керектелет. Ошондуктан начар тармакта чыңалуу түшүп, кээде автомат өчүп калышы мүмкүн. Бирок альтернатива бар. Бул инверторлуу компрессору болгон жылуулук насосу. Алар жай ишке кирет, үзгүлтүк сыяктуу көйгөйлөр жаралбайт. Чынында алар кадимкилерден кымбатыраак, бирок натыйжалуу жана колдонууга ыңгайлуу. Инверторлуу жылуулук насосунун баасы анын кубаттуулугунан жана үйдүн аянтынан көз каранды. Мисалы 100 чарчы метр үй үчүн болжол менен $3600 кетет. Азыр Кыргызстанда электр энергиясына чектөөлөр бар. Бирок чекке жеткен сааттарда лимит 3 киловаттка чейин түшкөндө да жылуулук насосу үйдү жылытууну уланта берет. Мында буфердик жардам берет. Бул жылуулуктун запасы бар атайын идиш. Аны кошумча орнотууга болот. Жылуулук насосу компрессору ошол убакта таймер менен өчүрүлөт да, ал эми жылуулук буфердик бактан берилет. Башкыча үйүбүзгө туура келген насос тандоо жана жылуулук системасын туура эсептөө. Учурда Финанс министрлиги жылуулук насостордун орнотуу үчүн үй-бүлөлөргө 5 жылдык мөөнөткө жылдык үстөк пайызы 8% болгон жеңилдетилген насыяларды берүүдө. Аны Айыл банк, Элдик банк жана Бакай банк аркылуу алса болот. Кененирээк билүү үчүн төмөндө байланыш маалыматы көрсөтүлгөн.